Дүйнө чемпиондугун багындырган Амантур Армения мамлекетинде өткөн бокс боюнча жаштар арасында дүйнө сынагында алтын медаль менен келди. Ал кичине кезинен бери бокс менен машыгып, бул жолу Кыргызстандын 4-чү жолку чемпиону болду. Жеңишибиз биздин эле жеңишибиз эмес, бүткүл Кыргызстан жеңиши. Кыргыздын желеги желбиретип атканыбызга өтө сүйүнүчтөмүн, кубанычтамын. Буюрса бул менен баары токтоп калбайт, дагы алда көптөгөн максаттарыбыз бар. 19 жыл мурун биринчи дүйнө чемпионун алып келгем. 19 жыл болду. Ушул 19 жылдын жүзү экен, эми Кудай Аллахтын буйругу менен экинчи дүйнө чемпионатын алып келип атам. Мына ошол биринчи дүйнө чемпион алып келген уулум көчөдө ушул жогору жактан сүйлөдү. Өзү айтты эле, ушул Алла агайдын тилеги бар. Ушул караколду өнүктүрүү, спорт, жеке эле бокс эмес, бардык тармактарды өнүктүрөлү деген бизде ийетибиз, анан ошого күчүн бушайбыз. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чемпионду куттуктап, Амантурга ийгиликтерди каалады. Казынадан спортчуларды колдоо максатында жаш чемпионго 250 000 сом жана машыктыруучусу Бейшен Сабатаровка 250 000 сом акчалай сыйлык тапшырды. Бул өтө биз үчүн, биздин мамлекетибиз үчүн, спорт сүйүүчүлөр үчүн өтө чоң сыймык. Мындай жеңишке эмгектин аркасы менен гана жетишүүгө болот. Себеби мындай чемпиондорду даярдаган биздин тренерибиз канча деген жылдар эмгек кылды, тарбиялады, өстүрдү, чемпион кылды. Спортчуну тарбиялап аткан биздин мушкерибиз, мушкерди тарбиялап аткан тренерибиз Сабатаров Бейшен агайга дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Ошол эле чыгып, жакшы таймашты уюштуруп, жеңүүчү болгон биздин Амантурду чын жүрөктөн куттуктайбыз. Барыңыздар ушул Амантурдай болуп, алдыга койгон максаттын туу чокусуна жетишиңерге тилектешмин. Албетте биз Каракол шаарынын мэриясы спортсмендерди колдогонго ар дайым даярбыз. Амантур Жумаев Каракол шаарынын тургуну, азыр 10-класста окуйт. Ал көптөгөн ареналарда Кыргызстандын желегин бийик желбиретип, эл намысын коргоп келүүдө. Жазгүл Сатаева, Алтынбек Исаев, Мадина Абакирова, Ысык Көл маалымат кызмат үчүн.